Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Борбордук шайлоо комиссиясы 2020 жылдагы парламенттик шайлоого сарпталчу каражаттын болжолдуу суммасы тууралуу маалымат берди. 2020 жылга Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин долбоорунда 1 миллиард 214,3 миллион сом суммасындагы каражаттар төмөндөгүлөргө каралган. Биометрикалык жабдуу менен иштөөгө тартылган операторлордун эмгек акысын эске алуу менен көпчүлүк учурларда биометрикалык жабдууну алмаштырууга жана жаңысын сатып алууга, ошол жабдууну аймактык шайлоо комиссияларына, мындан ары АШК жана участкалык шайлоо комиссияларына, мындан ары УШК ташып жеткирүүгө 197,9 миллион сом. 54 АШКда жана 2400 УШКда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоого 560,4 миллион сом. 2020 жылдын март-май айларында 20 АШКда жана 215 УШКда 31 жергиликтүү кеңешке депутаттарды шайлоого 60,54 миллион сом. 2020 жылдын декабрында 47 АШК жана 1785 УШКда 386 жергиликтүү кеңешке депутаттарды шайлоого 386,1 миллион сом. Шайлоолор жөнүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү стратегиясынын иш-чаралар планын жана стратегияны ишке ашыруу үчүн кабыл алынган айрым мыйзамдарды ишке ашыруу менен байланышкан чыгымдарга 9,4 миллион сом. 2019 жылы шайлоолор жаатындагы мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Кыргыз Республикасынын 2019 жылдын 8 августунда номер 117 мыйзамынын редакциясындагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоолор жөнүндө Кыргыз Республикасынын 4-беренесинде эгерде жергиликтүү кеңештердин депутаттары шайланган мөөнөт 1-декабрдан 31-декабрга чейин аяктай турган болсо, анда кийинки шайлоолор көрсөтүлгөн мөөнөт аяктаган жылдан кийинки жылдын апрелинин 2-жекшембисинде өткөрүлөрү каралган. Ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 2020 жылдын декабрында аяктай турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоолор 2021 жылдын апрелине жылдырылат. Ошого байланыштуу Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын, мындан ары КРБШК 2020 жылга бюджетинде шайлоолорго кетчү чыгымдар 386,1 миллион сомго азайтылып, азыркы убакта 828,2 миллион сомду түзүүдө. Маалымат катары 2015 жылы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоого Кыргыз Республикасынын жарандарынын маалыматтарынын биометрикалык базасы колдонулгандыгын эсепке алгандагы фактылык чыгымдар 944,5 миллион сомду түзгөнүн, анын ичинде КРБШКнын чыгымдары 568,4 миллион сомду. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын, мындан ары КРБ караштуу МКК чыгымдары 376,1 миллион сомду. Кыргыз Республикасынын жарандарынын маалыматтарынын биометрикалык базасын иштеп чыгуу жана колдонуу жаатында түзгөнүн. 2017 жылы Кыргыз Республикасынын президенттин шайлоолорго сарпталган фактылык чыгымдар 724,7 миллион сомду түзгөн. Анын ичинде КРБШКнын чыгымдары 621,7 миллион сомду. КРБ караштуу МККнын чыгымдары 103 миллион сомду түзгөн. 2015 жылы жана андан кийинки жылдардагы шайлоолорго кеткен чыгымдардын мурдараак өткөрүлгөн шайлоолорго салыштырмалуу бир кыйла өсүп кетиши 2015 жылдан тартып шайлоо процессинде Кыргыз Республикасынын жарандарынын маалыматтарынын биометрикалык базасын иштеп чыгуу жана колдонуу боюнча иш-чараларга КРБ караштуу МККнын ыйгарым укуктары жаатында биометрикалык жабдууларды, КРБШКнын ыйгарым укуктары жаатында автоматташтырылган эсептөөчү үкөктөрдү сатып алууга, операторлорду ошол жабдуулар менен иштөөгө окутуп үйрөтүүгө, жабдууларды республиканын шайлоо участоктарына ташып жеткирүүгө, шайлоо мезгилинде операторлордун жана IT адистердин эмгегине акы төлөөгө кеткен чыгымдарды эсепке алганда сарпталган чыгымдар менен шартталган. Коррупция беренеси менен айыпталып жатышкан Алмазбек Атамбаев, Индира Жолдубаева, Абдухалим Раимжанов жана Калыбек Качкыналиевтердин кылмыш иши жабык сот отурумунда каралууда. Ал эми жабык отурум Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 275-беренесине ылайык келерин жогорку соттун маалымат кызматы билдирет. Ага таянсак, аталган иш 2019 жылдын 3-октябрында Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун өндүрүшүнө алынган. Учурда ал ишти караган судья Эмилбек Кайыпов тараптардын катышуусу менен алдын ала угууларды өткөрүүдө. Эми Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 270-беренесине ылайык сот өзгөчө оор кылмыштар боюнча бөгөт коюу чарасын өзгөртүү боюнча өтүнүштөрдү кароого байланышкан маселелерди чечүү үчүн алдын ала угуу жүргүзөт. Бул боюнча 2019 жылдын 7-октябрында соттун токтому чыккан. Белгилей кетсек, айыпталуучу экс-президент Алмазбек Атамбаев сот отурумуна келүүдөн баш тартып, сотко алынып келинбегендигине байланыштуу алдын ала угуу бүгүн 14-октябрь саат 14:00 жылдырылган болчу. Эске сала кетсек, 7-8 августта Ички иштер министрлигинин Кой таштагы операциясынан кийин мурда президент Алмазбек Атамбаев багынып берген. Бирок анда жаңжал курчуп, жыйынтыгында УКМКнын бир кызматкери ок жеп каза тапса, Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Самат Курманкулов оор жаракат алган.
Бабанов, Зарылбек Рысалиев, Юсупов болуп бирөөлөр оозун тырмагансып Атамекен партиясын мародерсуңар деп айтып жүрүшкөнүн унутуп калгандай. Атамекендин лидерлеринин бири Болот шердигин кылып Бабановго 2 ок берип, жана эгер менин мародерлугумду далилдебесең, 1 ок чекеге барып кадалсын деген катты жазып жиберген. Бабанов Болот шердин мародер экенин далилдей алган жок, бирок Атамекен партиясынын мүчөлөрү Райкан Төлөгөнов, Турат Мадылбековдордун 2010 жылы 7 апрелинде мурда президенттин уулу Максим Бакиевдин үйүн талоонго алгандыгы тууралуу маалыматтарды чыгарган. Кызыгы мародерлор Райкан Төлөгөнов, Турат Мадылбековдорго эч кандай кылмыш иши козголгон жок. Алардын ордуна Маевскийдин жалган айгагы менен Текебаев, Чотоновдорду Атамбаев караңгы камакта жазыксыз кармап турду. Парадокс, бийликтегилердин шермендечилиги ушундай. Текебаев камактан бошоноор менен Руслан Казакбаевдин тоюнда Атамбаевди, анын жубайы Раиса Атамбаеваны, уулу Кадыр Атамбаевди айга күнгө теңеп жиберди. Кече эле өзүн мародер атаган тезкасы Өмүрбек Бабанов менен көз ирмешкис досторго айланып калышында бир мандем бар. Анткени түбү бул жакындашуу Бабанов, Атамбаев, Текебаев үчөөнү кошот да бийликке каршы чоң күчкө айлантышы мүмкүн. Лекин бийлик кимдин колуна тийсе бирин-бири сыгарын турмуш көрсөттү. Бабанов эмнеге чамгарактап калды? Бүгүнкү күнү ал Орусия Казакстанга байма-бай каттап 2017 жылы президенттик шайлоодо аны колдогон саясатчы бизнесмендер менен кайрадан шынарылаша баштаган. Парламенттик шайлоого көрүп жаткан камы. Программа минимум катары парламенттик шайлоодо азыркы бийликтин ташталганын чыгарса, программа максимум катары матч реванш алып, 2023 жылы президенттик шайлоодо 2 тизгин 1 чылбырды колго алуу. Ошондуктан Бабанов шайтан менен болсо да биригиши мүмкүн. Ал эми президент болуп турганда Бабановдун мойнуна кылмыш жазасын үйүп, Москвага чейин кубалаган Атамбаев менен мародерсуң деп чукулап жүргөн Текебаев шайтандан көрө жакшы эмеспи? Орус-кыргыз өнүгүү фондунан 17 миллион доллар насыяны 4% менен алып, мыйзамсыз соода точкасын курууга жумшап, Азия Молду курган. Бийликтин оозун Азия Мол соода точкасын берип жаап коюптур деген сөз аралап жүрөт. Эгер Азия Мол соода точкасын алып, колун ушалап бийлиги унчукпай калса, өзүнө сок калышы мүмкүн. Анткени Жээнбеков президентке талапкер учурунда Бабанов менен дебатка чыгып, "Эй балапан, накта коррупционер сенсиң. Эгер мен президент болсом, коррупция менен күрөшүүнү сенден баштайм" деген. Президент болду, ал эми Бабанов болсо чамгарактай баштады. Азизбек Келдибеков. Чүй облусунда жол эрежесин бузуп, инспекторлордун мыйзамдуу буйругуна баш ийбеген айдоочуга курал колдонулду. Далысынын жогорку бөлүгүнөн жаракат алган айдоочу Кант шаарындагы ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 12 октябрь күнү Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери Бишкек Нарын-Торугар жолунда Деу Нексия патрулдук автоунаасы менен нөөмөткө турган учурда болгон. Маалыматта инспекторлор кечки саат 18:15 чамаларында 6701 1А HU транзит номерлуу Lexus GX 470 үлгүсүндөгү машинанын айдоочусу телефон менен сүйлөшүп бара жатканын байкап, токтотууга буйрук берген айтылат. Бирок айдоочу буйрукка баш ийбей, инспекторлорду сүзүп кетүүгө аракет кылып, каршы тилке менен катуу ылдамдыкта айдап жөнөгөн. Анын артынан жол коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери кызматтык автоунаасы менен кубалап, үн күчөтүүчү атайын жабдык менен качып бараткан машинени токтотууну талап кылышкан. Акырында асманга эскертүү огун атып, кийин арткы 2 дөңгөлөк атышкан. Милициянын маалыматында Lexus GX 470 токтотулгандан кийин айдоочусу инспектордун буйругуна баш ийбей, милициянын куралын тартып алууга аракет кылгандан кийин дагы ок атылганы айтылат. Бишкек шаардык соту транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимхан Жусупалиевдин жаза мөөнөтүн кыскарткан өкүм чыгарды. Бул туурасында шаардык соттун маалымат кызматы билдирди. 1 май райондук соту 30 июлда Жусупалиевди 520 миң доллар алууга макулдашкан боюнча күнөөлүү деп таап, 14 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми жеңишинен сүйлөшүүнү уюштурду делген быта аттуу жаран 6 жылга кесилген. Тендерден уткан Тодини Госституцион General Company компаниясынын БГ аттуу кызматкерине 2 миллион сом айып пул салынып, сот залынан бошотулган. Андан кийин Жусупалиевдин жактоочусу шаардык сотко кайрылып, жарыяндар 9 октябрда аяктады. Жусупалиевге карата 1 май райондук сотунун өкүмү өзгөрдү. Ал 1997 жылы чыккан Кылмыш жаза кодексинин 59 беренесинин 1 пункту кылмыштар жыйындысы боюнча сот ар бир кылмыш боюнча өзүнчө жаза белгилейт боюнча соттун өкүмү менен 12 жылга эркинен ажыратылды. Райондук соттун өкүмүнүн башка бөлүктөрү өзгөртүүсүз калды деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, Азимхан Жусупалиев жол куруу боюнча өткөн тендерде чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо үчүн 520 миң доллар пара алууга макулдашкан деп 2018 жылдын 5 декабрында кармалган. Жусупалиев акчанын 50 миң долларын алып жатканда УКМК колго түшүргөн. Аткаминер анда мурдараак 120 миң долларын алганын, калганы кийинки жумада колуна тиймектиги айтылган. Бул ишке байланыштуу ошондогу транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов президент сооронбай Жээнбековдон жеми угуп, иштен кетүүгө аргасыз болгон. Деген менен Калилов 9 айдан кийин кайра эле жаңы кызматка дайындалды.
Депутат Мирлан Бакиров министрликтердин расмий сайттары жөнүндө сын пикирин айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 14 октябрда Жогорку кеңештин комитет жыйынында билдирди. Ал санариптештирүү тууралуу көп сөз болгону менен аткарылбай жатканын айтты. Депутат Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Эркинбек Чодыевден министрликтин расмий сайтына киресизби деп сурады. Министр сайтка күнүгө кире турганын айтты. Депутат сайтта мыйзамдар орус тилинде жазылганын билдирди. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды одоно бузуп жатасыздар. Сайтта мыйзамдар орус тилинде жазылып жатат. Санариптештирүү жөнүндө көп сөз кылабыз, бирок ишке ашпай жатат. Министрликтердин сайтына жакшы көңүл бурулбай жатат. Сайт министрликтин жүзү болуп эсептелинет дейт депутат. Ошону менен катар эле эл өкүлү финансы министрлигинин сайтында кыргыз тилинде жазылган маалыматтарда кээ бир сөздөр орус тилинде жазылып жатканын сынга алды. Бүгүн 14 октябрда Жогорку кеңештин агрардык саясат боюнча комитетинде Кыргыз Республикасынын 2020 жылга карата республикалык бюджетинин мыйзам долбоорлору каралууда. Комитеттин төрагасы Нурбек Алимбеков 2020 жылы кандай киреше алайын деп жатасыңар деген суроону кабыргасынан койду. Каржы министринин орун басары Алмаз Азимов 2020 жылдагы республикалык бюджет мамлекеттик инвестициялардын гранттарын эске алганда 163 миллиард 710,4 миллион сом же ичкүдүн продукциясынын 24,5% түзөт. 2019 жылга бекитилген бюджеттен 7,9%га көп болот же 11 миллиард 948 миллион сомду түзөт деди. Депутат салык жана бажы кызматтарынын киреше планын сурады. Мамлекеттик бажы кызматынын жетекчиси Алтынбек Торутаев 2020 жылга карата 51,7 миллиард сом планы коюлганын, ал быйылкыга салыштырмалуу 3,4 миллиард сомго көптүк кыларын айтты. Ошондо өсүү темпи 106,4%ды түзүшү кажет. Эгерде 2019 жылдын планын аткарууга жетишпей жатсаңар, бул планды кантип аткарасыңар деп секиди Алимбеков. 2019 жылдын 10 айынын жыйынтыгына ылайык 4 миллиард сомго жетпей жатабыз. 4 миллиард сомго жетпей жатабыз. Товардын келиши кескин кыскарып кетти деп жооп берди бажы башчысы. Бүгүн 14 октябрда Жогорку кеңештин комитет жыйынында Кыргыз Республикасынын 2020 жылга республикалык бюджети жана 2021-2022 жылдарга болжолдоо жөнүндө мыйзам долбоору каралууда. Депутат Мирлан Бакиров экономика министринин орун басары Автандил Алыбаевтан канча айыл өкмөт дотацияда отурганын сурады. Министрдин орун басары билдиргендей, жалпы 453 айыл өкмөтү бар, 83% дотацияда отурат. Мирлан Бакиров ушул айыл өкмөттөрдүн ичинен 19 айыл өкмөтү токой менен чектешкенин айтты. Бул айыл өкмөттөрдүн үлүшү жери жокко эсе. Былтыр дагы айтканбыз, бул айыл өкмөттөрдө мүмкүнчүлүк аз болуп жатат, деди ал. Бул тууралуу бүгүн 14 октябрда мамлекеттик бажы кызматынын басма сөзү билдирди. 4 октябрда АЖ Улуу деген жарандын Honda Stержин автоунаасын токтотушкан. Ошондо анын салонунан мыйзамсыз ташылып келаткан Maxvi C20 1450 дана, Maxvi C3 120, Inoi 108R 250, Nobi 330-40 жана LED Light Makeup Mirror 30 телефондору табылган. Машинени токтоткондо айдоочу товарга болгон уруксаат кагазын көрсөтө алган эмес. Мындан бир аз мурун Ош шаарынан 2 миллион 885 миң сомдук Samsung телефондору мыйзамсыз ташылып келаткан жеринен кармалган. Автотранспортты каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматовду пара алууга байланыштуу айыптап, 12,5 жылга эркинен ажыратуу боюнча райондук соттун чечими 3 миллион 300 миң сом айып пул салууга алмаштырылды. Бишкек шаардык соту ушундай чечимди 9 июлда кабыл алганын бүгүн аталган соттун өкүлдөрү ырасташты. Маалыматка ылайык, июль айында Алмаматовдун адвокаты менен мамлекеттик айыптоочунун арыздары каралып, шаардык сот буга чейинки райондук соттун өкүмүн өзгөрткөн. Анын негизинде мурдагы аткаминер акчалай айыпка жыгылып бошотулган. Насирбек Алмаматов 2018 жылдын 2 ноябрында кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал автоунааларды каттоо жана кайра каттоо иштеринде айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталганын билдирип, атайын видео тасманы да жарыялаган. Бул иш боюнча Бишкектин Октябрь райондук соту Насирбек Алмаматов 12,5 жылга эркинен ажыраткан болчу. Алмаматов коюлган айыптарды четке кагууда. Куран китебинин нускасын бухаралык жаран Кыргыз өлкөсүнүн жаранына сатууну көздөгөн. Бул тууралуу Өзбекстандын маалымат булактары жазып чыкты. Фергана облусунун коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы 150 миң долларга Куран китебин сатууну көздөгөнүн тастыктаган. Бухаранын тургуну Фарух Шарапов Фергана облусуна Куран китебин алып келип, таанышына китепке кардар таап берүүсүн өтүнгөн. Алар биргеликте китепти сатып ала турган кардарды Кыргыз өлкөсүнөн табышкан. Кардар менен болгон жолугушуу эки өлкөнүн чек арасына жакын жайгашкан Семен кыштагында чай үстүндө болгон. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүнүн жыйынтыгында
Фарук Шарапов $150,000 кыргыз жаранынан алгандан кийин айланма жол менен китепти кыргыз өлкөсүнө жеткирип берүүсү керек болгон деп айтылат билдирүүдө. Маданият министрлигинин экспертизасынын корутундусунда 17-кылымда жазылган текстти формага Юсуф Сахох келтирген жазылат. Кийин Куран китеби жаңыланган, кол жазма баалуу болгондуктан аны башка өлкөгө чыгарууга тыюу салынган. Ыйык китеп Өзбекстандын мамлекеттик музейине өткөрүлүп бериле турганы белгилүү болду. Ал эми китепти сатууну көздөгөн жаран катуу өкүнүп жатканын билдирген.